Саламатсыздарбы, урматтуу каналымдын катталуучулары. Бүгүн да мен сиздерге бир керемет инсанды тааныштырайын деп чечтим. Исакова Жейдегүл 1972 жылы 6 майда Сузак районунун Барпа айылында туулган. Ош муунун биофак факультетин аяктаган. Кесиби боюнча мугалим. Бирок турмуш шартка байланыштуу өз кесиби менен иштебей, соода тармагында эмгектенет. 2 кыз, 1 уулдун энеси. Студент кезинде Бүчүр деген чыгармачылык топко мүчө болуп, ырлары студенттик гезиттерге жарыяланып турчу. Мактоо баракчалар, төш белгилер менен сыйланган. Анда эмесе Исакова Жейдегүл эжемдин калеминен жаралган ыр саптарга көңүлүңүздөрдү бурсак. Жаштыгым. Бөлөнүп жалган жашоо жыргалына, армандуу күндөр өтөт карагыла, өмүргө өлбөс үрөөн сээп коюп, жазайын аппак таза барагына. Жаштыгың кетип барат ойлоп көрчү, каарылык кыл кыягын угар замат, токто деп жалдырасаң укпай кетет, жаштыгым каарылыкка учаар замат. Акча бер, бирок албайт токто дечи, дүйнө бер, байлыгыңды бөксөрт дечи, баа жеткис байлык бергин, бирок албайт, жаштыктын бир жыргалын кайрып берчи. Өмүрдө өтөлүчү өкүнбөстөн, өзгөгө өөн болуп көрүнбөстөн, өзөгүн кырчып тиштеп аттың арман, жаралдың кайталангыс өмүргө сен. Өмүр кыска, өтөт дайран угуна, кана эле кайра артка бурулса, алтын өмүр кайра кайтып келбейт го, мүрөк суудай тынбай агып куюлса. Өлбөстүккө үрөөн жыйнап алгандай, кайран өмүр өтүп жатат ар кандай, ойлонгуча 30 ашып жашыбыз, кадыр баскан 40 жаш келет тайманбай. Эригебиз, эзилебиз сүйлөнүп, калган экен 50 жашта үйрөнүп, араздашып, ачуу айтып кээ кезде, 60-та кулаш жаят сүйлөнүп. Өмүр деген кандай гана бат өтөт, шамал айдап, бурганақты утурлап, канча жашты берсе дагы Кудайым, шүгүр айтып, жашай берем кубаттап. Армандуу дүйнө. Армандуу дүйнө баарына өксүк көрүнөт, санаамды койбой, сансыз бир ойго бөлүнөт, кубулжуп жашап, кулпуруп дүйнө керемет, сыздаткан кайгы сөөктөн өтүп сөгүлөт. Армандуу болуп, аргасыз жашоо арылбай, пешене курсун, жакшысы койду жазылбай, чыдаган сайын чырмалып чылбыр өзөгү, тагдырга болдум, кезде мен да таарынмай. Армандуу дүйнө албырып жүзүң баратат, жомоктой жасап, көптөрдү неге саматат, жараткан өзү жар болуп ар бир пендеге, көмүскө ойго оролуп аттиң баратат. Дос. Салам дос, мен баягы күндө эстедим. Балалыктан ойлонуп эч кетпедим, сүйлөшүп чер жазайын деген ой бар, аттиң арман бир өзүңө мен жетпедим. Достордун жакшы жагын көп эстедим, жазылган достор үчүн бир дептерим, мезгилдин сыноолору сындыра албайт, чыдагыс күндөр өттү, аны эстедим. Дүйнөнү багындырып басып кеттик, жыргал дүйнө жакшы күнгө ойго жеттик, мезгилдин пайдубалы бар экенин алыстап калган кезде ойлоп кеттик. Сагынып сени абдан көргүм келди, сырдашып кубанычты бөлгүм келди, достордун жытын издеп алыс жактан, мен эми баратамын көрүп элди. Өзгөрдүм, мурункудай болбой калдым, каткырып баштагыдай күлбөй калдым, турмуштун мен башкарып чоң тизгинин, куру кыял ойлор менен жүрбөй калдым. Достоштук мектеп кезде балалыкта, дос таптык студенттик аралыкта, досторум кайда болсоң аман болгон, күндөр өтүп жыл алмашкан санадык да. Барайын, армандарды айтайынчы, чер жазып жеңил болуп кайтайынчы, досторум сагындымго ошол күндү, ардактуу достор үчүн жашайынчы.
орун бар. Жүрөгүмдү ээлеп алды жообу жок суроолор. Бул жашоодо күтөт экен ойлобогон сыноолор. Канча жолу көз жумсаң да турмуш татаал орчундуу, сыноолордон өтпөй калган, муң арттырган күнөөлөр. Жүрөгүмдө жакшы сөзгө эбегейсиз орун бар. Жаратканга канча жолу наразы да болдуңар. Жашоо татаал кынап чыгар сепилди. Өздүк болуп өзгөлөргө орун бербей койдуңар. Жашап келем бул дүйнөдө мага деген орун бар. Ар бир пенде өзгөчөсүң, мына ошону билип ал. Жаратканда кейбестен шүгүрчүлүк кылалы. Тирүүлүктө бири-бирине жакшы сөздү сунуп ал. Сиздер Жейдегүл Исакова эжемдин калеминен жаралган ыр-саптарга күбө болдуңуздар. Кийинки видеолорумдан жолукканча аман туруңуздар.